Андан сырткары дагы бир маселе, мен мына Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Бакыт Жапаровичка кайрыла кетейин да. Сиздерге караштуу Бишкек Свет деген муниципалдык ишкана бар. Бул ишкананын жетекчилиги боюнча массалык маалымат каражаттарында акыркы 10 күндө 2 жолу маалымат чыкты. 2 жолу маалымат чыкты. Мен окудум өзүм, видеосун да көрдүм экинчисин. Биринчи маселе бул тендер маселеси. Өлкө жетекчилиги, өкмөт жетекчилиги, коомчулук тарабынан баарыбыз ушул коррупциялык көрүнүштөрдү, өзгөчө тендер маселелеринде эффективдүү колдонуу жагы боюнча маселе коюп атсак, бул жакта тескерисинче башкача жумуштар жүрүп атыптыр. Ошон үчүн бул маселени Бакыт Жапарович тез арада чечиш керек. Тез арада чечиш керек. Экинчиси, ушул жетекчилик боюнча мамлекеттик телеканалда мына көрсөтүлдү. Бул мындай учурлар калган бардык мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлерге, жетекчилердин аброюна шек келтирет. Тартип маселесин карашыбыз керек. Эгерде ушул мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер баарыбыз өзүбүз адеп аклагыбыз, жүрүм турумубуз жакшы болбосо, анда биз кантип элди башкарабыз? Өзүбүз үлгү болушубуз керек. Жумуш учурундабы, башка жерлердеби, коомдук жайлардабы эл баарын карап билип турат. Ошон үчүн наразылыктар болуп атат. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып, баардык ушул өкмөттүн структурасында иштеген, жеринде иштеген жетекчилерге кайрылам. Убакыт келди. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы оңолууну. Ошондо мен ойлойм, биздин урматтуу жарандарыбыздан сөзсүз буга колдоо болот. Ошондо ишенич пайда болот бийликке болгон. Мен ушундай кайрылууну дагы туура көрүп атам.